мындай сезим пайда болду да, анын үйүндө ктр менен 39 канал, 2 канал тартат го деп ойлоп калдым да. Негизи бул батыш тасмасы дегенде эң башкысынан эле бул 39 канал гана эмес да. Батыштан биз деген, мисалы үчүн BBC деген канал бар да, аябай жакшы мындай жаратылышта болгон нерселерди көрүп үйрөнөбүз да. Андан тышкары ошол 39 каналдан тышкары мындай эротикалык клиптен да башка көп нерсе бар да, аябайчы. Батыш тасмаларындачы. Мага мисалы үчүн ошол Эхо Манас каналында күн сайын ошол жаратылыш жөнүндө передачалар болот да. Дроздов алып барат. Бул аябай кызыктуу жана мындай өзүнүн кругозорун аябай кеңейткен передачалар да. Ал эми 39 канал клиптерин мен таптакыр каршымын ага. Көрбөйсүңбү? Же мындай бир-аз көрүп коесуң, Мен атым Феруза, кыргыздар качанга чейин артист көйнөңөрдү кийип алып тиги тоодо эле клиптер эметип жүрө бересиңер деп, кичине өнүгүш керек да. Алдыга жылып өнүгүш керек да. Эми алат эле алардын жаман жагын албай кичине ошого эми өзү кыргыздар мындай тартса болот да, эми ал жака. Эми мындай слишком ачык кийинип албай эле мындай тартса болот да. Качанга чейин эле артист көйнөгүн кийип алып тоодо жүрө берет, чынбы? Анан кийин тартса болот да, алар деле мындай өтө ачык эмес мындай. Каршы эмесмин мындай. Башка көйнөктөр болсо деген. Башка көйнөктөр эми ачык эмес мындай. Жигиттер бар экен биякта азыр. Ушул кыска кана? Бул кыз айтып кетти кыргыздар депчи. А эмне бул кыргыз эмессиңби, сен оруссуңбу же англичанкасыңбы? Жок, кыргыздар деп басынтпады сен. Өзүң кыргыз болуп тургандан кийинчи. Мен кыргыздарды басынткан жокмун, просто өнүгүш керек деп атам да. Өнүгүш керек деп атам. Өнүгүш керек, сөзсүз эле кыргыз көйнөктөрдү атасың, сөзсүз эле шалбыраган көйнөктөр эмес, азыр жаңы орнаменттерди коюп, мындай өзгөчөлөнүп, жаңы стиль менен кыргыз көйнөктөрүн деле иштетип чыгарып, ошолор менен деле кылса болот да мисалы. Демек, сен мындай айтып Мен ага түз эле карайм эми. Батыштын дагы бир-аз көйнөктөрүн алсак деп. Жок, мен батыштардын көйнөгүн эмес, эми ошо көйнөктөрдү кичине өзгөртүп, кыргыздын эмелерин түшүрсө делечи, кичине өзгөртүп кийсе болот да. Клиптеринен тасмаларын алып бир-аз өзгөрүп өссөк деп атасың да. Ошондойбу? Ошондойбу? Же андай эмеспи? Андай эмес, просто мен эми кичине ошо кийсе дагы мындай адамдарга жага турган, эми мисалы ким көрөт бул жакта ошолорду, ким көрөт ошол? Эме тоого чыгалы ырдаган эмелерди ким көрөт? Мен көрөт. Ошол тоого чыгып ырдаган баягы клиптерди ким көрөт? Кол көтөрүп койсоңор. Демек 99% көрөт экен, ушул сиз эле көрбөйт окшойсуз да. Анда жаштар сүйлөсүн. Кыздар бар. Бул жактан деген өнүгүш керек деп атабыз, бирок деген биз алардын жаман жагын албашыбыз керек. Мисалы алсак, бир клипти көрдүм, бир кыз моякка чейин кийип алып, жата калып, тура калып, секире калып. Бул эми батышта, бул жакта батыштарда ошондойлор көп. Биз эми ал жактан алганда эми жакшыраак жактарын алышыбыз керек. Жакшы болгондо жакшы жагы барбы? Мисалы алар деген аябай өнүккөн. Көп жерлеринде адамдар көп эле нерсеси менен өнүгүп атышат. Эми мисалга алганда, клиптер менен тасмалар менен, ооба, бирок алардын тасмасында жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Мисалы деген жаман жактары эмне? Жаман жактары жанагындай тамеки чегип, арак ичип, бул эми бизде деле бар. Ооба, бизде деле бар. Анан жанагындай көп эле тасмаларды көрсөңөр, эмеде ар бир кинодо орустардын, америкалардын ар бир киносунда эротикалык жери бар. Кайсыны көрбөйсүң, бар. Бул да бизге жок, бул ушундан биз ушул деле бизге да жаман таасир тийгизип атпайбы ушулчу. Бизде деле көрсөңөр, илгерки кинодо деле бар. Бизде жок андай, мына кыргыз дүйнөгө таанылган Чыңгыз Айтматовдун киносунда ошондой жер бар. Мисалы кайсы кинодо? Мисалы жана биринчи мугалим дегенде. Эмне көргөн эмес белеңер? Көрдүңөр беле? Бул силердин оюңар боюнча ушул жигиттер, жаштар ушул нерселерди эмне себептен кошот? Башка койсо мындай кандай тузу кем болуп калабы же эмне? Жок, тузу кем болбойт. Ар бир нерсенин мындай, мен жана айтып кеткендей эле кеңири болуш керек. Эч качан бир нерсени аяп, бир толук бир чекиттин ичинде жүрө бербей элечи, ачыгыраак болсун. Телевизордо башка каналдар тартпаса, биз эч качан нано технология деп атабыз, ошого жетишмек эмеспиз. Оюңардын баары эле силер күйгүзгөн маалда эле эротика болуп атса керек, бирок мен күйгүзгөн маалда мен андай нерселерди көрбөйм. Мен көрөм, баарын подряд көрөм. Мен мисалы үчүн көз калып, жүрөгүм аябай катып албайм. Мисалы үчүн жаңы бир технология, адамдарга жеңилдетип берген нерсе, биз эч качан ага жетишмек эмеспиз. Жаштар сүйлөсүн.
Биз эч качан ага жетишмек эмеспиз. Мисалы үчүн завод, фабрика бизге жеңилдеткен нерсенин баары биз ошо телевизор аркылуу көрүп эле, биздин чоңдор телевизордон көрүп эле элестеткиле, биз бир жаңы бир трактор чыгарыптыр деген үчүн биз ошол мамлекетке барып аны көрүп кайра келип атсак бизге канча каражат кетмек. 10 трактордун жол киресине барып келип коймокпуз да. Жана сөзүң аралыгы мен бир суроо берейинчи. Жана сен айтпадыңбы ошол Чыңгыз Агабовдун фильми мындай депчи. Ошодо сен көргөндө кандай таасир алдың? Менде мисалы үчүн ал жерде менде эч качан ой деп коркуп кетип мына эмоцияга мен эч кандай эмоция алдырган жокмун. Жөн эле көрүп аттым. Мисалы үчүн жакшы кино болуп атты, өтүп кетти. Эч кандай жүрөгүм алган жокмун, эч кандай жаман ой болгон жок. Мисалы үчүн пайдасын зыян таасир бербейт. Мисалы эч кандай таасир бербейт. Мисалы үчүн жыла ошол жерде кыз, мисалы үчүн жуунуп атыптыр. Эмне кийимчен жуунасыңарбы? Жуунуп атыптыр. Башка кинолор тартып атат. Сага каршы бар экен биздин кызыбыз. Бизде деген ал жакта жуунуп атат дейсиңер. Эмне кыздардын баары көчөгө чыгып жуунуп алуу? Бул жакта деген кыргыздар деген эмне үчүн узун көйнөк кийгенбиз? Кыздар өзлөрүн жашырып жүрүшү керек. Анан кээ бир кыздар бар 5 кол тең эмес, баарыңар эле кыска юбка кийип төшүн ачып жүрөт дейсиңер. Азыр андай кыздардан көп эмес, имандуу жакка көбүрөөк кетип баратышат. Хиджаб кийип жүргөн кыздар аз эмеспи? Көрбөйсүңөр андай кыздарды. Ошондойлор көп чыгып эле атышат. Анан кийин жанагындай жерлер уят деп ойлойм, жана тасмаларчы. Эмне үчүн кыздарга, эмне үчүн анда ушундай эмелерди берди? Элдерге, эркектерге көргөзүп тиги клипке тартылып жуунуп атканын көргөзүш керекпи? Бул туура эмес, уят нерсе. Жаштар сүйлөсүн. Мисалы, сен айтып отпайсың, эми анын делечи. Мисалы, мындай караганда биз просто мындай жаштыкка салып отсуз да, биз ошону көрүп, ошого өтө эле көңүл буруп эме кылыпчы. Мисалы, апаларыбыз, аталарыбыз көрсө мындай деле андай ошо эротический эмелерин айтып отсуңар, ал жерлерди канча жылдан бери көрүп келет, эч бири айтышпайт да, жөн эле көрүп жүрүшөт. Андай ат энебиз анчалык эле чечинип алган жок. Обычный эле кийип жүрүшөт. Просто сен жаштыгыңа салып эле аны көр, уят деп эле барып досуңа айтасың, мондай уят кино көрдүм. Аны барып туруп наоборот ошо подружкаңа көрсөтөсүң ошо клиптичи. Кыргыздарда мисалы тоодо монт артист көйнөк деп атпайсың. Мисалы эмеде чет мамлекеттерде эң азыркы эме мезгилде эң мыкты клиптер болуп, ошо тоолордо тартылган, тоолордон секирип, чуркап, ошолор эң мыкты клиптер болуп саналып атат да азырчы. Просто кыргыздар азыр ошо клипти биз просто мындай кыргызча тартып коюп атабыз да, ошон үчүн кызыксыз болуп калып атат. Деп эле ошентип беребиз. Ошону деле кичине жакшы эмесинде мондай ошолордон алып, мисалычы, алардын клипин карап, биздикин дагы ошентип тартсак, салыштырып, эме кылып, андай деле тартсак, биздин деле клиптер эң мыкты эле болот. Андай чечинбей эле, мондай эле костюм менен деле чыгып, жакшылап бийлеп, жакшылап ырдап, костюм чечип, ыргып суга секирсең деле, мисалы, көлгө секирип, көлдөн деле тартсаң, көлгө канча адам келе албай жүрөт башка чет мамлекеттерденчи. Баары кызыгат. Просто ошону кызыктуу берет, кызыктуу болсо. Жакшы. Кыздар бар экен. Арзыга да бир чети кошулуп кетет элем. Бул жерде жок, бул жерде айтып атпайбы, башка чет өлкөдөгүлөр дагы биздин тоолордо тартылгысы келет депчи. Албетте бул азыр биздин учурда колдо бар алтындын баркы жок дегендей эле болуп жатат деп эсептейм да. Антиякта дагы кыз айтып кетти, что тоолордо жүрүп, кыргыз көйнөктөрүбүз кийип жүрөбүз депчи. Не только азыр деле. Просто мен кичине ошону кичине коздун кошуп тартсын деп атам, простачы. Ошонтип атам да. Сен вообще башкача түшүнүп алдың да, сенчи просто кичине ошону. Барабыз микрофонго. Не только мейли өнүксүн деп атасың. И так деле азыр кыргыз оюндар менен толтура нерсе өнүгүп жатат. Же буга кошула албайсыңбы? Кошуласыңбы? Мен буга кошулам. Мен не кыргыздын көйнөгү жаман дедим эме. Просто артист көйнөк дедим. Менчи жөн эле артист көйнөк. Бул кыргыз көйнөк дедимби? Мен кичине түшүнүп сүйлөсөң сенчи. Мен артист көйнөк дедим, мен кыргыздын көйнөгү. Эме да. Ошондо бул кыздар түшүнбөй атат окшойт, же силер түшүндүрө албай атасыңарбы шыгыл? Бул эми айтып атат да, биз 39 каналды көрүшүбүз керек, өркүндөшүбүз керек депчи. Ал каналды көрбөй эле өркүндөсө болот да. Мисалы канча өркүндөтөсүң? Мисалы турецкий сериалдарды көрсөңөр, анда ыймандуу эле кыздар тартылат, андай ачык кийинбейт. Кошуласыңбы ушуга? Азыр бардык жакта ачылган, чачылгандар жүрөт. Жаштар сүйлөсүн.
Жакшы. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, эми биз жыйынтыктайбыз, буюрса. Сөзүңөрдү топтоп, акылыңар менен кеңешип, ушул бүгүн силер менен биз урматтуу замандаштар, ушул жаштар менен биз батыш тасмалары жөнүндө, клиптер жөнүндө сүйлөштүк, азын-олак. Ошондой болсо дагы биз менен бирге болуңуздар. Кыз байке суроо берсе, сөйкөсүнө суроо берсе айтпады, бул жагы Кыргызда депчи. Канчалык чечинсек, бул жери сөз көрүп кетеби? Жүрөгүбүздө биз Кыргыз бойдон калабыз, ошону унутпагыла. Кыргызстанда деле чет өлкөнүн кинолорун көргөзөт. Мейли 39-каналды алып салдык деп коелу. ТНТ деген деле бар, жарымы Сары Өзөн көргөзгөн менен башка. Эхо Манасада деле кечинде выбор болот. Ошол выбор берип биз бир кино тандап алып көрөбүз ошол жерден, Кыргызстанда деле, Эхо Манасада деле, 5-каналда деле чечинген жөрдө болобу, кийинген жөндө болобу кино болот. 39-каналды мейли алып салдык. Бизде байрөл өрчүп, өнүгүп кеткенин бул нерсени биз аз токтото албайбыз. Ошон үчүн түз көз караш менен карап эле, оюбузду жакшы нерсеге алып эле жүрөйлү. Негизи ар бир нерсе жанатан бери 39-каналды байкуштун кулагы ысырды окшойт, билбейм. Айтып атпайбы, балдар азыр 39-каналга жактап, ошо 39-канал көпчүлүгү негизи жактап атат да, кыздар ал жакка каршы болот. Кечиресиңер, бирок ошол жактагы чыгып аткан жана чоңуз айткандай Энрик Иглесиас, Джастин Бибер, ошолорду подражать этип, ошолордун клибин көрүп, ой, жакшы ырдайт экен деп көрүп жүргөн көпчүлүгү кыздар да, эркектер эмес. Кечиресиңер, бирок. Андыктан ар бир нерсени бирөөгө шылтагандын ордуна негизи адам киши өзүн мен мындаймын деп сындамайынча башка бирөөгө сын койгондо негизи жөн эле койсун да. Сунушум силерге ушул. Жаштар сүйлөсүн. Урматтуу окуучулар, жана ушул жерде коноктор. Мындай албайлы. MTV'ни көрбөй эле койбойлу, эң жакшысы. Бул жерде жигит жана сөзүнүн аягына чыгып коюн. Мен MTV'ни жата калып көрбөйм деп атат да. Жата калып кечикке эле көрө бербейм дейт да. Ошонун кээде көрөм, кээде көрбөйм деп. Кандай түшүнсө болот аны? Мисалы, ата-энем менен чогуу отурганда үйдө көрбөйм, анда өзүм жалгыз болгондо көрөм деген деп түшүнөйм да мен. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, Кыргызда айтмакчы, жаштарыбыз ушу 78-чи орто мектептин жаштары силерге сүйлөп берди. Эмнени ким кандай көрөт, ким кандай кабыл алат? Ал демек өзүндөн чечимди бирок сиздер чыгарасыздар. Бир нерсени айтып коюшубуз керек, бирок биздин данышманыбыз айтат. Кайсыл коомдун жаштары имандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана ошондой эле өзүбүз өзгөрүлмөйчө коом өзгөрүлбөйт. Балким жаштарыбызга ушул терс таасирлерин тийгизгендер да бар. Аны жаштардын өзүнөн байкадыңыздар. Жана ошондой эле оң жагын алып адам болсок деген максатта дагы ойлорун айтышты. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин мен сиздер менен коштошом. Салам алейкум.